Ош шаарынын Озгур айылындагы УВАМ каналына түнкү саат 2 чамасында Honda Fit үлгүсүндөгү унаа ушул каналга түшүп кеткен. Унааны 9-класстын окуучусу башкарып бара жаткан. Тилекке каршы автомашинанын ичиндеги 3 окуучу тең каза тапты. Эч канча убакыт болгон эмес. Бизге ошол жерде көргөн жергиликтүү ошол жарандын айтуусу менен эле жерине 10 мүнөттүн ичинде жетип барышкан биздин куткаруучулар. Анан суу көп болгондуктан ал жерде чыгаруу үчүн убакыт көп талап кылынды. Озгур айылындагы Тотоев көчөсүндө Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа жол боюндагы каналга түшүп кеткен. Каргашалуу кырсык түнкү саат 2 чамасында орун алган. Автоунааны Озгур айылынын 17 жаштагы мектеп бүтүрүүчүсү айдап бара жаткан. Ичинде 15 жаштагы окуучу жана конокко келген Нукат районунун 15 жаштагы тургуну болгон. Өспүрүмдөр кырсык болгон жерде мерт кеткен. Суунун көлөмү көп болгондуктан унаа 10 мүнөт ичинде чөгүп кеткен дейт куткаруучулар. Автоунаа түшүп кеткендиги тууралуу 112 кызматына кабар келет. Кабар түшөр замат өзгөчө кырдаалдан милиция Ош шаары боюнча башкарманын куткаруу кызматынан 4 куткаруучудан турган топ жерине барып, ошол түшкөн автоунааны автокрандын жардамында суудан алып чыккан убакта автоунаанын ичинде 3 жаран бар экендиги, жансыз денелери табылып, bir жаран ата-энелерине өткөрүлүп берилип, калган 2 жаран милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилип, кайра жумуш аяктаган. Рулдагы жаш өспүрүм атасынын автоунаасын үйдөн уруксатсыз алып чыгып кеткенин милициядан билдиришти. Кырсык айдоочу рулду башкара албай автоунаа каналга ара салып кеткени аныкталган. Учурда жансыз денелер туугандарына өткөрүлүп берилип, окуя боюнча тайм комиссия түзүлгөн. Ал эми өспүрүмдөрдүн өлүмү иликтөөгө алынган. Алгачкы тергөө маалыматына караганда, ошол Карасу районуна караштуу Озгур айылынын тургуну үй бүлөсүнөн уруксат сурабастан атасына таандык Honda Fit үлгүсүндөгү автомашинаны айдап чыгып кетип, натыйжада Ош шаарына караштуу Тотоев көчөсүндө батыштан чыгышты карай бара жатып, автомашинаны башкара албай кырсыкка кабылып, натыйжада ушундай үчөө тең каза болуп калды. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери уланып жатат. Озгур айылынын УВАМ каналында адам өмүрүн алган кырсык тынымсыз катталып турат дейт жергиликтүүлөр. Каналдын боюндагы жол автоунаа үчүн ылайыкталып курулган эместигин дагы билдиришет. Мындан УВАМ каналдын жээгин тосуу боюнча көп ирет тийиштүү мекемелерге кайрылышкан. Негизи бул жол деп эсептелбейт. Каттаганга мүмкүн эмес. Буга чейин да болуп келген. Бир 2 ай мурда болду. 2 ушу окшогон жаш бала өзүнүн менчик машинасы менен келип, түшүп барып, оно жерде бир көпөрөгө такалып туруп калган. Алар бирок тирүү чыккан. Себеби кечинде саат 4-төрдө экен. Үлгүргөндө чыкканга элдердин жардамы аркылуу звонок кылып, МЧСтен адамдар чакырып алып калган. Ак Бура дарыясынан бөлүнгөн каналдарда сууга агып каза болгон жарандар көп каттала турганын куткаруу кызматы эскертет. Мындан улам жол боюндагы каналдарга эскертүү тактайчалары илинген. Ал эми өлкөдө 1 жыл ичинде 7000дей жол кырсыгы катталып, 600дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.